Assalamualaikum, qadırman görüşçüler. Misir Kejи каналының қаталаушылары. 7 июнь 2022 жыл Ош обласы Қарасу районы Қарасу жергесіне келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші мынау ушундай өспүрүмдөр бар екен. Биринчи өспүрүм Данчак. Мынау ушулардан сіздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул биринчи Данчактан сіздерге маалымат беріп айтайлы. Біздің сатушымыз өзі маалымат береді. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Айтыңызшы, бұл Данчак деп қалдыңыз. Қайсыл жақтан келген, қачан келді, азыркы уақытта жашы қанчада бұның? Бұның жашы азыр 2 жаш. Бұны мен өзім енчі қылсам бы деп таштадым эле, кисине акча керек болуп калды. Өзү Ростовтон келген. Анан бұл өспүрүм баягы жоонудан көрүнүлө турат. Жанагы стереотипный Данчак дегендерден да? Ооба. Анан ушуну азыр 2 айдан өтүп калды бакканыма. Көккө чыкканга 1 айдан өттү да. Булардын ден соолуктары кандай болду? Характерлери кандай экен? Өзгөчө болуш керек бул жаныбар. Мурда Данчак десе, барлығы эле угул эле жүрүп элек кармаган эмес элем. Булардын характери умный жылкы болот экен да булар. Анан характери, уна туяктары, пайчалары жайында, сөөктөрү кара. Анан жеши өтө короо болот экен. Уйга окшоп курсагы ушундай чыгат. Өзү да курсактуу экен, көрүнүп турат. Бул дагы боюна кетет болуш керек, Булар чөп сабыз бизде таңқысырақ деген. Бұна беде орылып, 2 күннен бері неде тұрат, сонда құрсаға дағы шығып кетті. Ама чөптүү жерге бара тұрам болса, Құда қаласа рахмат айтады алған адам. Бойы қанша шығып қалады азыр? Азыр 1.55-тен сәл өтеді. Таза 1.55 деп қойырайын. Тазасы 1.55. Бірақ үсті бар жоғы, көкірек басы тола көрінулі тұрады. Бұл стереотипныйлер бираз жоонураак келет, беркеге караганда. Азыркы жаңыларга карагандачы. Мен көрүп атам да Данчактарды. Ичке да. Мына жоон. Мында сиздерге кабак баштарынан көрсөтөлү, жакындан туяктарын көрсөңүздөр болот. Көкүрөктөр дагы жаныбар жайында экен. Туяктар баары таза экен, 1.40 деп койдуңуз, Ооба. Така болбоду? Жок, така көрөлөк. Буну кандай кылтасыз? Миндирип үйрөттүсүбүчү? Мингенге аракеттен кубадым неме. Биринчи карматпайт эле, азыр башын моюндагы кашсаң турат. Башта азоо экен эле да? Башта кыпкызыл азоо эле да. Эми 1-2 жетелеп бастырып коелучу, көрөлүчү баскандарынан кандай болуп экен. Ысыкта бираз туруп калганга мындай болуп чыгат. Бияктан бияка жүгүргөн да мында. Каттыраак жүгүрөт, тезирээк. Бияка жүгүрөт, мен айдап бияка. Баскандары жакшы экен, ден соолугу жакшы. Бери жетеле бер. Эми эмчи кылам дегендерге мен совет үтөтөм да алганга. Эмчи кылып жакшы ат кылса болгу да, жаныбар. Азыр эми жаш, дагы өсүп чоңоё турган болсо өтө жакшы болот. Ушун эгер тишин көрсөтсө, бир тишин көрсөтүп койсок жакшы болот эле. Аракет кылабыз азыр. Бирок карматпай тазоо деп калды. Аракет кылып көрөбүз. Бисмилла, берип тур. Мени танып калды, жытыманды эле билет. Карап бакканга көнүп калыптыр сизге. Танып калды. Ниелли мында кыса тишин ачат экен өзү. Баарын көндүрүп атсыз да, үйрөтүп. О, бир келгенде жаныбарга талада калат да буларчы. Ошого дагы саны болуп калат. Эгер көрсөтпөсөк көп кыйнабаңыз. Эгер кимгендеги малам деген болсо жакындан келип көрсө болот. Ден соолуктары мыкты, жакшы өспүрүмдөрдүн бири экен. Эми бунун баасына өтөлчү, баасын канча деп турасыз? Баасыны өзүм ага келгенде кымбат келишти.
разы болуп эле алдым эле мен бир неме кылып көрөйүн деп мына жоондугуна кызыктым да. $3000 дедим эми. Азыр $3000 деп атасыз, Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот, кудай Жакшы кардар келсе, ичине жүгүрүп койгондо куйруктан көтөрүп. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $3000 коюлду. Андыктан кимге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип, көрүп, баалашып, сындан көрүп алсаңыздар болот. Биринчи өспүрүмүбүз болду. Эми азыр сиздерге кийинки өспүрүмдү дагы көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Болот. Жакшы. Ысыкта көп кыйнабайлы. Кийинкисин көрсөтөлү. Экинчи өспүрүмүбүз дагы бар. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүм дагы даяр болду. Эми бул өспүрүмдөн айтып кетеличи. Кыргызчылыклардан годум бул эми. Бул чисти кыргызчылык. Жашы кандай болду бунун? Бул полторашка. 1 жаштан өттү да бул эми. 1,5 жаш. Бул кайсыл жактан келип калды сизге? Бул ушул эле местный эле неме. Ушул жердин эле Кытайларынан, Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болуп жатат? Ден соолугу кааласа жакшы, ичип жеше дагы жакшы. Көптө турушат ушул. Азыркы убакта көптө, Ооба. Эми бул аттын мындай бир аз сынына карап айтканда эмнеси жакшы болуп атат, мындай келечеги барга? Бул эми чисти кыргыз жылкысы. Анан тегиздиги жакшы эле. Пулу деле андай эле кымбат эмес. Эми акча керек болуп ошого. Көргөндөр жактырып келип ала беришет да. Базар сенасын эле коебуз. Сындарына караганда жакшы эле көрүнөт. Эми бул ат кылыш үчүн жакшы тарбия керек, Бирок минге. Азыркы убакта минге кылып көндүрүп койдуңуз, Жакшы. Басуу келе элек го, бирок минет. Минги болгонуна караганда жоош эле го дейм, Жоош эле, характери ham жакшы эле. Жакшы. Эми бир жакындан бир көрсөтөлчү. Бери айдап коесузбу, жакындан бир көрөлү. Ден соолуктарынан, мына кабак баштарынан бир көрүп коелу. Балким биздин алыста көрүүчүлөрүбүз жакындан бир көрүп сындап айтышар балким. Мингин неси? Мына туяктарынан көрсөңүздөр да болот. Жаш жигитти миндирип да көрүп атабыз. Көрдүңүздөр. Демек минги жаш 1,5 жашар деп айтып кетти. Кимге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Мына ушул жигиттерге балким белек кылып берем десеңиздер дагы болот экен. Соорларынан да көрүп койсоңуздар болот. Жакшы болот. Эми бул өспүрүмдүн баасын айтыңыз. Канча дейсиз буну? Буну жакын эле 90 деп койдум. 90 миң, 90 миң. Сүйлөшүүлөр болот. Кам айтып берем. Жакшы кардар келсе, кем болот деп айтып кетти. Андыктан мына ушул өспүрүм жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кеч каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.